Assalamu alaikum. Desin TV kanalında Bakıt Sulayman. Dostlar, 1-2 Adakan Kimsanbayevich Madumarov'tun aylanasında sorular bolup kalgan eken. Kommentariylerde oşolorgo azır mümkünçülükten faydalanıp жооп берип коеюн деп чечтим. Andan başka dagы bir sorular bolot. Bardığına mümkünçülükten faydalanıp azır жооп беребиz dostlar. Uluk Saparbekov degen jigit Adakan Madumarov taraptaşlar jana psevdo taraptaşlar degen kontent getirdim ele. Oşol kontentте суроо бериптир. Birigip жаткан Исаев, Иманалиев, Сооронкулова жана башкалар жөнүндө айтып берсеңиз, алар Адаканга кошулабы же жокпу дейт. Эми достор, Исаев жөнүндө мен кече эле айтканмын. Чүй өрөөнүнөн чыккан таасирдүү саясатчы. Кыргызстанга дагы таасири чоң, өздөрүнүн Кыргызстан деген партиясында кече ызы чуу болуп кеткен, элдер нааразы болгон 3 партиянын бирөөсү ушул Канат Исаев жетектеп бара жаткан Кыргызстан партиясы болгон. Ошол 3 партиянын бир партиясынан чыккан жигит. Ушул Канат Исаев мурдакы чакырыкта бул Республика партиясынан келсе керек эле, абдан таасирдүү чүйдө губернатор болуп иштеген, Токмокто мэр болгон, жогорку кеңештин депутаты мына азыркы кезде болуп жүргөн, өткөндө жогорку кеңештин спикери да болуп бир айга чукул иштеди. Анан президенттикке мен барамын деп ошол жерде президенттин милдетин аткаруудан баш тартты. Бирок ошол жери бир аз мындай кандай десек, күмөн жаратып калды. Эмне себептен кетти? Ошол кеткенге чейин спикер болуп турган убагында кандайдыр бир милдетти аткарып тура берсе болбой беле, же жогору тараптан кысым болдубу, же бул Талант Мамытовдор менен кечээки эле күнү Кыргызстан партиясында ушул Талант Мамытов экөө бирге жүргөн болчу да. Анан эле Садыр Жапаровдор бийликке келгенде Талант Мамытовдун үнү өктөм чыгып, булардын аралыгынан бир карамышык өткөн окшойт дегендей таасирлерди келтире баштаган эле. Ошондой болуп, бул киши четтеп президенттикке бара жатат. Албетте көбү айтышы мүмкүн, мындай мүмкүнчүлүгү аз, фаворит эмес дегендей болуп. Бирок мен баягы айтканмын, бул кишинин жеке өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү чоңураак. Ошондуктан мен жеке ушул Канат Исаевдин Адакан Мадумаровго кошулуп кетишине мен анча мындай ишенбеймин да, андай болушу мүмкүн эмес деп ойлоймун. Бирок бул саясатта биз түшүнбөгөн көп жагдайлар болот экен. Балким бириксе биригип деле кетиши мүмкүн. Ошол Исаев менен жана башкалар менен албетте бийликке жетүү үчүн азыркы кезде саясатчылар ар кандай мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып жатасыздар. Мына муну Садыр Нуркожоевич Жапаровдун мисалынан деле көрсөңүздөр болот. Бабановдор менен биригип жатат, жана башкалар менен колдон келишинче консолидацияга келип, көп саясатчылар менен биригүү болуп жатат да. Бул жерде бардыгы түшүнүп жатат, өзү жалгыздап бийликке бара албастыгын. Бирок мен мындай так прогнозду бере албаймын, анткени мен чоң бир саясий серепчи деп коем, андай эмесмин. Өз көз карашыма карап туруп эле булар барбаса керек деп ойлоймун да, анткени Канат Исаевдин өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү дагы чоң, өз алдынча барабы деп мен ойлоймун да. Анткени ошол кечээки эле каршылаш болуп жүргөн саясатчылардын бүгүн биригип кетсе, анда принциптер каяка кетет, жана башкалар каяка кетет дегендей ойда. Ал эми Клара Сооронкулова, Каныбек Иманалиевдер жөнүндө айтсак, булар дагы белгилүү саясатчылар, бирок булар либералдар, либерал демократтар деп койсок дагы болот. Ал эми Адакан Кимсанбаевич Мадумаров өзү айтып жүргөндөй либералдар менен эч качан мен келише албаймын деген. Билбейм, эгер келишип кетсе дагы кандай болот. Менимче келишпейт болуш керек. Анткени Адакан Кимсанбаевичтин мындай көз карашын билесиздер, консервативдүү солчул көз карашта. Солчул дегени мындай элдин талабын талашкан, баягы коммунисттик, социалисттик деген сыяктуу. Булардын катарында мына келе жатат ушул Ишенбай Кадырбеков, мурдакы коммунисттик партиясынын лидери Исхак Масалиевдер, ушул солчул консерваторлор деп мен мындай топко бөлөмүн да. Менин оюмча достор, Адакан Кимсанбаевич Мадумаров булар менен биримдикке барбайт болуш керек. Клара Сооронкулова ошол батышчыл, аябай өзүнүн амбициясы чоң
sayasatçı. Egerde uşul Adakan Kimsanbayevич Madumarov menen birige turgan oy bolsa, balkim bayağı şaylooda jogorku kеңешке şayloolor uçurunda dele birikse gerek ele. Birok birigişken jok. Daha ayta ketebиz. Bul liberalдар menen birigүүsü mümkün emes. Birok dostlar, dagы bir suroo bolup kalıptır. Adakan 3. kontentte Adakan jana birigүү Adil Er degen birөө жазыптыр. Бактаке Сегизбаев Azatlıkta interview berdi. Oşonu taldap berbeysiz-bi? Menin göz karaşımda Segizbayev barın dalil menen işeniştүү aytıp jatat. Bilim dengeli da jogor eken deyt. Albatta dostlar, men da gal berүүnü gördüm. Koomçulukta abdan türdүү reaksiya jasadı. Kanat Hasanov duelge çakırıp jiberiптир al ortada bul Abdil Segizbayev'ti. Hem Abdil Segizbayev aytты, men 3 prezident menen Akayev, Bakiyev, Atambayev menen işleşip kaldım. Depta men ötkөндө деле айтканмын, мында мурунку берүүлөрүмдө. Айрыкча бул жигиттин жылдызы ушул Atambayev'tin tuşunda janды desek болот. Ошол генералдык чинин да алып, УКМКны башкарып дегендей. Ал эми адам деген мындай көп нерсеге түшүнүп, өзгөрүп, мисалы мен деле өзгөрөмүн да, бир кандайдыр бир нерсени билбей калгандан кийин мен эле эмес, сиз деле балким көрүүчү урматтуу, биз баарыбыз эле көзүбүз ачык болуп, бир саясатчы болуп же бир кыйын болуп кетпейбиз. Акырынан түшүнөбүз да. Эми бул Абдил Сегизбаевдин ушул акыркы баяндамасында өзүн ушунча көп нерселерди көрдүм, эми түшүндүм. Эми мен эл үчүн кызмат кыламын деп жатат да. Эми бирок ушул жигит мына азыр ушул мага суроо берген Адил Эр деген бирөө суроо берип жатат. Ушул жигитке мындай көрүп туруп ишеним жаратыптыр да. Ал эми көпчүлүк жалпы электоратка ушундай ишенимди жарата алабы бул киши? Кече эле Белизгейт нерсеси менен жана башка саясатчыларды куугунтуктоодо баягы бийликтин камчысын чабып мындай бравый солдаты болуп келген адам анан президент болуп кетсе, кечээки эле адам бүгүн келип туруп ушундай ишенимди жарата алабы коомдун ичинде? Мына ошол жөнүндө сөз болуп жатат да. Эгер бирок мен ойлоймун, балким чын эле өзгөргөндүр, балким чын эле сиз айткандай билимдүү, ооба чын эле билимдүү, көп нерсени түшүнөт. Кылмыш дүйнөсүндөгү эмелерди айтты. Мен ушундай кыламын десем, ошондо дагы бут тосушкан, мен 3 жолу отставкага берем десем кое бербей койгон дейт, тиги дейт, бу дейт, иши кылып өзүнүн аргументтерин жана фактыларын айтып жатат да. Бирок бир гана таң калыштуу нерсеси, мен дагы кайталаймын, эмне себептен ошондой килтейген УКМКны жетектеп туруп, ошондой кылмыштарды билип ачканга аракет кылган эмес. Бул жанакындай кылмышты билип туруп жашырууга, укрывательство деген беренеге туура келип калбайбы экен? Эмне себептен ошол кезде ушунчалык сенсация жаратып туруп ошол кылмышты ачпады? А эгерде ачпай ошондой бир жогортон ошол Атамбаев тарабынан bir buyruk келсе, анда Атамбаевдин командасынан чыгып кетип мындай нерселерди кылбады. Бул киши кечээки күнгө чейин эле Атамбаевдин жанында жанагы өгүз союп тиги бу деген бир сөздөр келип жатат. Эми ар кандай, анын канчалык деңгээлде чындыгы, канчалык деңгээлде калыптыгы бар экенин биз биле албайбыз. Эмне себептен ошондой нерселерди кылган жок ошол кезде? Эмне себептен азыр чыгып жатат? Бул киши жөнүндө айтып жатышат, ушул кандайдыр бир жоопкерчиликтен качып анан кийин президенттикке бара жатат дегендей. Анан тиги Бакыт Асанов дагы абдан курч суроолорду берди. Бирок жакшы жооп берди. Бул эми билимдүү киши, өзү да журналист болуп жүрсө керек эле. Менин оюмча, мен бир мындай бул кишиге өтөт же өтпөйт, же болбосо мындай ишеним жаратат, жаратпайт деп айта албаймын да. Бирок кандайдыр бир кимдир бирөө менен албетте адам өзгөрөт деп жатпаймынбы. Мен деле бүгүнкү көз карашым эртеге өзгөрүшү мүмкүн. Мына килтеген тетиги Советтер Союзунун мезгилинде улуу актер социалисттик революцияда ак гвардияда жүргөн генералдар кийин Кызыл гвардияга өтүп
Kızıldarga koşulup Marshall деген Ulu Ata Mekendик soguşka çeyin soguşup batırlıklardı görsötkөндөн geçe sen tigi komandada жүргөнсүң, sen мындай болгонсуң деп адамдарды биротоло мындай кылганыбыз дагы туура эмес да. Ошондуктан биз терең анализдеп мына программаларын айтат дагы, эмнелерди айтат экен дагы ушул агитация башталат экен 15 декабрдан 9 январга чейин деп жатат, ошол шайлоого бир күн калганга чейин. Ошол кезде ар ким өз көз караштарын айтышат. Балким биригүүлөр болушу мүмкүн. Мына ошондо биз билебиз достор, кимдин кандай. Балким ушул азыр мына фавориттер ушул Садыр Жапаровда мүмкүнчүлүк көп болуп турат. Ошол өзүнүн административдик ресурсу, өзүнүн азыр иштеп жаткан командасы, жалпы элдин маанайы. Балким ушул убакыт деген мындай да мүмкүн бир өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мен баягы күнү айткам, даже Канат Исаевка мындай тагдыр күлүп жакшы жылмайышы мүмкүн да, фортуна улыбнется деп коебузчу, жанагындай фортуна болуп подфартит этип балким ошол алдыга чыгып кетиши мүмкүн. Же болбосо Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду абдан чоң, күчтүү, темирдей тартиптүү, эч жака сатылбаган, канча жылдардан бери ишеним артып келе жаткан, мен эртең мененки берүүлөрүндө дагы айттым, мындай жүзү ачылган дардын жүздөрү ачылып бүттү окшойт. Азыр Адахан Кимсанбаевичтин жанында жалаң мындай ядро маңызы гана калды да, эч кандай жака мындай чайпалбай турган командасы менен аябай күчтүү бара жатат. Иши кылып азыр абдан күчтүү командалар көп бул жерде достор. Мен айта албаймын бул Сегизбаев өтпөй калат тиги бул деп. Албетте президенттикке жетпейт. Бирок кимдир бирөө менен балким ушул либералдарга кошулушу мүмкүн. Балким Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун командасына кошулушу мүмкүн. Эмне Адахан Кимсанбаевич Мадумаров айткан го. Эгерде менин айтканыма ушул биздин саясатка көнсө, анда пожалуйста биздин эшик ачык дегендей кылып. Бул Абдил Сегизбаев либерал эмес, тиги бу дебейт, бир позицияны карманган киши да, ушул Атамбаев менен келе жаткан. Азыр болсо бияка кетти, мындай өзүнчө бара жатат. Балким достор, балким биригиши мүмкүн. Бийликке жетиш үчүн мындай биригүүлөр сөзсүз керек экен да. Мына консолидация ушундай сүйлөшүп дипломатиялык жол менен Садыр Жапаровдун примеринде көп көрүп жатасыздар. Ошол эле мен дагы кайталамын, Бабановтар менен бирикти. Кече күнү тиги Садык Шернияз, Турсунбай Бакир уулу иши кылып баягы көзгө көрүнгөн саясатчылар менен биригип ушундай бийлик үчүн бара жатышат да. Президенттикке келгенден кийинки саясат анан кандай болот, аны да көрө жатарбыз. Ошон үчүн азыр Садыр Жапаровду деле сен жаман мынтип атасың, анан антип атасың деп айтканыбыз туура эмес ал команданы. Анткени алар бийликке толук келе элек. Ушул 10 январдан кийин ким келсе, Адахан Мадумаров келсе, Адахан Мадумаров өзүн көрсөтөт. Садыр Жапаров келсе, ал көрсөтөт. Канат Исаев келсе, бунусу көрсөтөт. Иши кылып баягы Кудай кимге насип кылса, ошол адам келет. Анан ошондо өз позициясын көрсөтөт достор. Менин жеке оюм ошондой. Азыр ушундай биригүүлөр болот, башкалар болот, тиги бу болот, бирине бири кара пиар жасоо нерселер болушу мүмкүн. Айта кетчү нерсе ошол. Дагы андан кийин бир дерзкий суроо болуп калыптыр. Мени түлкү дептир, эми ошону силерге окуп берип коеюн. Рамис Ким деген бирөө жазыптыр. АКМ Адахан Мадумаров жана көп векторлуу кыргыз саясаты деген контентимде жазыптыр. Бакыт байке түлкү болбой эле жүрө бергилечи. Адаханды бир кудай кылып алдыңар го, билимдүү деп, андан башканын билими жок бекен. Кошоматтын дагы чеги бар. Садыр түрмөгө түшпөгөндө Адахан иши кылып мындай мааниде жазыптыр. Эми көп толук түшүндүңөр да, мени түлкү деп атат. Адаханды кудай кылып алдыңар дейт. Садыр Жапаровду болсо төмөн эме кылып атасыңар дейт. Урматтуу Рамис, мен биринчиден Садыр Жапаровду жамандаган жерим жок. Буга чейинки деле контенттеримде мына мен азыр деле айтып келдим. Балким ошол тагдыр эме болсо насип кылса президент болуп калаттыр. Азыр абдан мүмкүнчүлүгү көп. Мен жеке мына мен блогер катары көп адамдар менен сүйлөшөмүн. 60-70% адамдар, керек болсо 80% адамдар ушул эле мен жашаган эле өрөөндө Садыр Жапаровду шайлайбыз деп жатышат да. Бирок
ошол эле учурда андан башка дагы саясатчылар бар да. Мен Садыр Жапаровду bir мындай деп билимсиз деп жаткан жерим жок, башка деп жаткан жерим жок. Ошол мен бүткөн окуу жайды Садыр Жапаров дагы бүткөн менден 3 жыл мурун. Мен жеке мындай таанышчылыгым жок, бирок мындай өңүн көрүп жүргөнмүн. Эме болду. Биз 1-курста окуганда, булар 4-курста окуган. Мен эч кандай ал кишини билимсиз же болбосо тиги же болбосо өзүм дагы значит деп мындай нерсе жок достор. Туура түшүнгүлө. Анан кийин Адахан Мадумаров Адаханды bir кудай кылып алдыңарго дейт. Эми балким фанаттар болсо болгондур, бирок мен жеке Адаханды кудай кылып, мен Адахандан bir кызмат сурап барган жерим жок. Мен азыр өзүмдүн гана пикиримди айтып келе жатамын. Буга чейин дагы айтканмын. Анан түркү болбой эле жүрө бергилечи дейт. Эми кимге түркү, кимге күлкү дегендей аны ар кимиңер өзүңөрдүн түшүнүүңөргө жараша кабыл аласыңар да. Анан кийин биздин максат, мен эми блогерлер жөнүндө айтып атамын да, кандай нерсени көрсөк ошондой нерседе бойдон маалымат каражаттарын кимден алсаң ошону айтабыз, башкадан айтсак башканы. Анан өзүбүздөн чыккан пикирлерди бул жерде эч кандай мен Садырга мындай кылып жүгүрүп же болбосо Адаханга жүгүрүп же болбосо Канат Исаевка эме кылган жокмун. Мен мындай жалпы бирдей карайын деймин. Бирок албетте ушул Бүтүн Кыргызстан партиясын колдогонмун, билесиздер. Мен мурунку контенттеримди көрсөм азыр эми мындай жалпы алып, бирок чындыкты айтканга аракеттенебиз да. Бирок дагы ошонун ичинде дагы өзүбүздүн дагы көз карашыбыз бар. Кандай кылып мындай кылганда деле баары бир өзүң кайсы тарап болуп бара жаткандыгың билинип турат да. Анан эле мен могу саясатчыны жактаймын деп туруп эле калган саясатчыларды мындай каралап, мен да билем кимдин кайсы жерлерде кандай нерселери бар, элде кандай ушактар жүрүп жатат. Бирок мен андай нерселер менен өзүбүздүн каналды мындай булгап, бирөөнү каралап, андай нерсеге мен алысмын да. Мен антип жагына турган учурдан өткөнмүн. Мен өзүмө жараша тиричилигим бар. Бирөөгө жалдырай турган мезгил бизде эмес да. Ошол урматтуу көрүүчүлөр, саламатта туруңуздар.